Урматтуу ата-энелер, саламатсыздарбы? Өзгөчө кырдаалдар жана обочолонуу шарттарында көнүмүш жашоо мүнөзүн өзгөртүү, дайыма үйдө болуу бул сиздер үчүн эле эмес, ошондой эле балдарыңыздар үчүн дагы стресс болуп саналат. Суткасына 24 саат бою аталарга жана апаларга аралыктан иштегенге, ошол эле учурда үй чарбасы менен алектенүүгө жана балдар менен болууга туура келет. Сиздер менен психолог Надежда Хамидовна бирге болууда. Биз 3-6 жаштагы балдардын жана алардын ата-энелеринин психологиялык саламаттыгы жана эмоционалдык бакубатчылыгы тууралуу сүйлөшөбүз. Ата-энелердин 3-6 жаштагы балдар үчүн үйдө жагымдуу чөйрө түзүшү абдан зарыл. Бул баланын курактык жана жекече өзгөчөлүктөрү тууралуу маалыматтуу болуу, баланын муктаждыктарын, жакшы көргөн нерселерин жана кызыкчылыктарын аны менен кантип сүйлөшүү керектигин билүү. Ошондой эле балдардын пикирин алышуудагы активдүүлүгүн колдоо, жемиштүү ишмердүүлүккө убакытты кантип пайдалануу керектигин билүү. Баланын күн тартибин жана бош убактысын уюштуруу, балага ишенимдүү жана коопсуз мамилелерди түзүү, обочолонуу шарттарында үй бүлөдөгү психологиялык климатты жакшыртуу. 3-4 жаш бала өз алдынчалыгын, өзүнүн каалоосун жана өжөрлүгүн көрсөтө турган курак мезгили. Көп учурда бул мезгилди эмне үчүн деген суроолордун мезгили деп атап коюшат. Негизги керектөөлөр бул пикир алышуу, урматтоо жана аны кубаттоо. Бала үчүн ишмердүүлүктүн негизги жана маанилүү түрү бул оюн. Балдар оюн аркылуу дүйнөнү таанышат. Ал сюжеттик ролдук мааниге ээ. Башкача айтканда, бала ар кандай социалдык ролдорду ойноп көрөт. Кимдир бирөөнүн ролунда болот, кыялданат, элестетет жана чоңдорду туурайт. Балдар курбалдаштары менен ойногонду үйрөнө баштайт. Алар ата-энелердин же айланасындагы адамдардын маанайын жана кайгы капасын жүрөгүнө жакын кабыл алышат. Обочолонуу шарттарында балдар кайсы гана болбосун өзгөрүүлөргө жана үй бүлөдөгү карама-каршылыктарга туруштук бере албай калышат. Балдарды ошол учурда алаксытуу керек. Алар менен көбүрөөк сүйлөшүү, үйдөн китеп окууга, чогуу тасма көрүүгө кызыктыруу, биргелешкен оюндарды уюштуруу зарыл. Балага ишмердүүлүктүн бир түрүнөн экинчисине өтүүнү үйрөтүү керек. Ата-энелер балага бул куракта кайсы бир нерсе менен алектенүүгө 10-15 мүнөт жетиштүү экендигин эстен чыгарбашы керек. Бала кандайдыр бир башка нерсеге өткүсү келип жатса, ага мүмкүнчүлүк бериңиздер. Ушул курактагы эмоционалдык чөйрө өзгөчө 3 жаштагы балдарга тиешелүү. Психологдор аны балдардын 3 жаштагы кризиси катары белгилешет. Бул куракта балдар эмоцияларын башкара алышпайт. Алар чырдашат, анткени жаңы окуялар абдан көбөйө баштайт. Бул чоң адамга өзүнүн баласына жардам бериши керектиги жөнүндөгү белги. Аны эркелетүү, сооротуу керек. Нормада болгондо баланын өзүн өзү баалоосу жогору болот. Бул ага ишмердүүлүктүн жаңы түрлөрүн өздөштүрүүгө, китеп окуганды, жазганды жана санаганды үйрөнүүгө, демилге көтөрүшүнө мүмкүнчүлүк берет. Алар өз алдынчалыгын көрсөтүшөт. Бала али өзүнүн кылган ишин баалай албайт. Анын баардык аракеттери дүйнөнү таанууга багытталат. Ошондуктан ата-энелер аларды кылган нерселери үчүн жазалабашы керек. Ошондой эле каарданууга жана зомбулук көрсөтүүгө болбойт. 5-6 жаш. Бул баланын психикасындагы принципиалдуу жаңы билимдер пайда болгон мектепке чейинки курактардын акыркысы. Бул куракта мээнин маңдайкы үлүштөрү активдүү өнүгө баштайт. Бул психикалык процесстердин эркин болушу, көңүл буруу, эске тутуу, кабыл алуу жана башка. Мындан улам өзүнүн жүрүм-турумун башкаруу жөндөмдүүлүгү пайда болот. Ошондой эле аң сезиминде, өзүн өзү баалоодо, өзү тууралуу элестетүүдө өзгөрүүлөр келип чыгат. Бул куракта балдар кайсы гана ишмердүүлүктө болбосун, көбүрөөк өз алдынча болууга умтулушат. Күн тартибин сакташат, өзүнүн бош убактысын уюштура алышат. Баардык таанып билүү процесстери жана жекече өзгөчөлүктөрү калыптанат. Бул куракта курчап турган дүйнөнү активдүү тааный баштайт. Жазууну, окууну, санаганды пайдаланышат.
өзүн дүйнөгө көрсөтүүнү каалашат. Алар өздөрүнө көп көңүл бурдурушат. Анткени аларга өзүн көрсөтүү үчүн күбө керек болот. Алар курбалдаштары менен конструктивдүү пикир алышууга даяр. Оюнда жана өз ара аракеттенишүү учурунда эрежелерди пайдаланышат. Өздөрү аңдабастан эле тең-теңине принцибин карманышат. Алар үчүн маанилүү болгон чоң адамдардын жанына барууну абдан каалашат. Ошондуктан чоң адамдардын ишин ойногонду жакшы көрүшөт. Колдоого муктаж болушат. Ишмердүүлүктүн жыйынтыгы үчүн жактырууну жана мактоону күтүшөт. Атасы Арсен айылда агроном болуп иштейт. Апасы Аида үй кожойкеси. Кызы Айсылуу 6 жашта. Уулу Аслан 3 жашта. Kızım, iş tutuş bolup kalmadı. Sen daha deyip pijamaşan жүрөсүң. Ата-ана садикке барбайм да. Баланын режимин сактоого, анын жашоосундагы адаттарды пайда кылууга аракеттениңиздер. Көнүмүш тартипти карманууга аракеттенүү зарыл. Белгилүү бир убакытта туруу, бети колду жуу, кийим которуу жана үй бүлөдөгү белгиленген күн тартибин мүмкүн болушунча сактай тургандай аткаруу. Үй бүлөнүн ар бир мүчөсү бала менен алектене тургандай кылып убакыт бөлүңүздөр. Бала дайыма үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнүн сезимдерине жана каалоосуна муктаж. Балага аны жакшы көрүшөрүн жана колдой тургандыгын көрсөтүү абдан маанилүү. Ал үчүн жеке жана жамааттык мейкиндикте болуу, өзүнүн ойлору менен болуу, аларды чоң адамдардын ойлору менен макулдашуу мааниге ээ. Чыр-чатактын келип чыгышына бөгөт коюу же азайтуу үчүн чоң адамдар кайсы жерде обочолонууга жана кайсы жерде чогуу болууга мүмкүн боло тургандай жайды аныкташы зарыл. Көнүмүш нерсени оюн аркылуу өз ара аракеттенишүүгө айландырыңыздар. Көнүмүш иштерди өзгөчө шарттарга которуу менен аны кызыктуу оюн кылса болот. Балдар ойногонду жакшы көрүшөт. Ошентип чоң адамдарга жардам көрсөтүүдө кайсы гана болбосун ишмердүүлүктү утууга болот. Мында сюжеттик ролдук оюн жардам берет. Балдарды үй тазалоого, тамак аш жасаганга, гүлдөрдү отургузууга, сүрөт тартууга чоң адам өзү үлгү болуп, баштап анан ишмердүүлүк учурундагы кооз, кызыктуу, жеке окуясын жеңил, эркин айтып берүү менен катыштырууга болот. Кайсы гана болбосун ишти жасап жаткан учурдагы биргелешкен кыялдар, жакшы эмоцияларды баштан өткөрүүгө жардам берет. Gel anda. Kucaklaşalım. Жок, сиз колуңузду сандап жумайынча мен сиз менен учурашпайм. Антпесе биз ооруп калабыз. Апам ушинтип айтты. Рахмат, биздин үйдүн кичинекей доктору. Андай болсо, жир. Экөөбүз колубузду чогуу жумуйбуз. Макулсуңбу? Жир агай. Курч дем вирустук оорусун, анын ичинде COVID-19 жуктуруп алуудан кантип сактануу керек? Колду 20 секундтан кем эмес убакыт самындап жууңуздар. Жуулбаган кол менен көздү, мурунду же оозду кармалабаңыздар. Жөтөлгөндө жана чүчкүргөндө оозду жана мурунду бет аарчы менен жабыңыздар. Же чыканактын бүгүлгөн жерин тосуңуздар. Үйдө болуңуздар. Ne oldu atası? Taşlık mı? Мен бүгүн аябай чарчадым. Түнү менен блокпостто нөөмөттө турдук. Эртең менен болсо кара картандардын үй бүлөсүнө ысык тамак жеткирип бердик. Көрөсүңбү? Баары жакшы болот. Мунун баары өтүп кетет, баары жакшы болот. Ошондой эле болсунчу. Атасы, биз болсо бүгүн балдарым менен гүлдөрдү сугардык, үйлөрдү жыйнадык. Келген маалыматты көзөмөлдөп туруңуздар. Сиздерге келип жаткан маалыматтын көлөмүн жана сапатын көзөмөлдөңүздөр.
Анын ашыкча болушу кооптонуунун күчөшүнө жана жалпы абалдын начарлашына алып келет. Башка өлкөлөрдүн жашоочуларынын комментарийлери менен мессенджерлерден салынган билдирүүлөрдү окубаңыздар. Аларды үй бүлө мүчөлөрүнө жөнөтпөңүздөр. Келиңиздер, элестетели. Биздин бардык терс эмоцияларыбыз ушул стакандагы суу. Караңыздарчы. Биз терс эмоцияны чыгарганда балдар кандай абалда калышат? Алар терс эмоцияны өздөрүнө ушул кагаз сыяктуу сиңирип алышат. Бала чоңдор буга канчалык тынчсызданып жаткандыгын көрүп турат. Бул тууралуу үйдө сыналгы аркылуу айтып жатышат. Табиятынан кооптонууга жакын болгон балдар болуп жаткан окуяларды өзүнө өтө жакын кабыл алышы мүмкүн. Ошондуктан маалыматтын агымын чектөө жөндүү болот. Өтө эле терс маанайда сүрөттөбөстөн балага жөнөкөй тил менен түшүндүрүү, ошондой эле так нускама берүү жана алардын аткарылышын талап кылуу. Мунун бардыгы абалды түшүнүүнү жеңилдетет жана баланы дагы, ата-энени дагы тынчтандырат. Мунун бардыгы убактылуу, мындан ары бардыгы жакшы болот деп көп айтуу керек. Аслан бизге бүгүн тийишти, гүлдүн бири жишин сындырды. Сен ошенттиңби? Ошенттиңби балам? Менин балам силерге гүл отургузганга жардам берген турбайбы? Ошондойбу? Я кызым. Ошондойбу? Кел бияка. Кел мен жаныма келчи. Кызым, сен деген чоң ойдуң, чоң кыз болдуң эми. Сен иниңе дайыма жардам бер, үйрөт, макулбу? Көрсөт, бар мындай кыл, тигиндей кыл да бардыгын үйрөтөсүңбү? Ооба. Иниңе түшкү тамагың даяр болелекпи? Азыр 15 мүнөттөн кийин. Ата, телефонуңду берчи. Жок кызым. Ата, телефонуңду берчи. Болбойт. Ата, телефонуңду берчи. Болбойт телефон. Кызым. Бала тил албай жаткан кырдаалдардагы терс эмоциялар ата-энелердин гана жоопкерчилиги. Биз үнүбүздү катуу чыгарып сүйлөгөндө маалымат адамга сейрек учурда гана жетет. Психологияда кулактар өчүп калат деген сөз бар. Тескерисинче коргоо системасы иштей баштайт. Бала каршылык көрсөтүп же ал бизди такыр укпай жаткандай түр көрсөтө баштайт. Баланы укканды жана тыңдаганды үйрөнүңүздөр. Бул жерде пикирлердин экача болуп жаткандыгын түшүнүп турсаңыздар дагы, бул баланы эмоционалдык жактан басууга же ачууңузду чыгарууга шылтоо боло албайт. Бала менен сүйлөшүп жатканда дайыма чоң адамдын позициясын карманыңыз. Кызым, силер эртеден кечке телевизор көрүп, телефон көрүп атпайсыңарбы? Бүгүнкү күнгө сенин убактың бүттү. Убактың бүтүптүр, кызым. Эрежелерди орнотуңуздар. Бала менен телефонду качан, кайда, канча убакыт пайдаланууга боло тургандыгы тууралуу колдонуу эрежелерин сүйлөшүп алуу зарыл. Мектепке чейинки балдар үчүн суткасына жарым саат. Альтернатива сунуштаңыздар. Гаджеттерден алаксытууну кааласаңыздар, анын ордун татыктуу алмаштыра турган нерсени сунуштаңыздар. Баладан ага гаджет сыяктуу болжолдуу түрдө дагы эмне кызыктуу экендигин сураңыздар. Тизме түзүңүздөр. Туура контент тандаңыздар. Гаджетти бала менен убакыт өткөрүү ыкмасы катары колдонуңуздар. Аны жабдуу менен жалгыз калтырбаңыздар. Мисалы, таанып билүүчү роликти, YouTube'дан мультфильмди чогуу көрүүгө, андан кийин аны талкуулоого болот. Же болбосо анын сүйүктүү музыкасын угуу, же кандайдыр бир оюнду чогуу ойноо. Гаджеттер менен өткөрүп жаткан убакытты азайтыңыздар. Мисалы, саат 19:00дөн кийин бардык үй бүлө мүчөлөрү электрондук достору менен мамилесин токтотушат. Үй бүлөлүк пикир алышуу убактысы башталат деген эрежени киргизиңиздер. Балаңыздын досу болуңуз. Гаджеттер эмнеси менен ушунчалык кызыктуу? Гаджет бул оюндагы өнөктөш. Сиз балаңыздын ата же апа, келиңиз ойнойлучу деген сөздөрүнө канча жолу кол шилтедиңиз? Балдарга оюндар үчүн өнөктөштөр керек. Апасы, атасы, агасы, эжеси, достору. Эгерде жок болсо, анда бул боштукту толтуруу керек. Ата-энелер күнүнө 10-15 мүнөттөн балдар менен жандуу ролдук оюндарды ойношу зарыл. Оюн учурунда бала өнөктөш менен пикир алышат жана өз ара аракеттенишүүгө үйрөнөт.
гаджет менен көңүлдүү, бирок аны менен байланышуу ыкмалары өнүкпөйт. Андан көрөп биз эмне кылабыз? Баарыбыз чогуп сүрөт тарт. Ура! Баарыбыз чогуп сүрөт тартабыз. Кел балам. Ата, мен өзüm бөлмөмө барып сүрөт тартсам болобу? Макул болот. Бирок унутпа, сүрөт тарткандан кийин эшикке чыгып ойнойбуз. Велосипед тебебиз, чуркайбыз, макулбу? Ооба. Барак. Балдарды алардын курагына жараша иштерди жасоого катыштырууга аракеттениңиздер. Бала үчүн абдан маанилүү болгон физикалык активдүүлүк тууралуу унутпаңыздар. Бирок үйдөгү физикалык оюндарда орточо өлчөмдү сактоо зарыл. Бала өзүн жеңүүчү сезе тургандай кылып мелдештерди ким көбүрөөк отуруп турат, көөдөнүн жерден канча жолу көтөрөт сыяктуу оюндарды ойлоп табууга аракеттениңиздер. Балдарды үйдөн окуганга кызыктырыңыздар. Балдар чоң адамдар менен өзүнүн ойлору менен бөлүшкөндү, өзүнүн оюн чоңдордун ойлоруна салыштырганды жакшы көрүшөт. Катаал тарбиялоочу чараларды колдонбоңуздар. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, жазалоодон карманыңыздар. Баланы мактаңыздар жана ага мактоо аркылуу каалаган нерсени жасашына түрткү бериңиздер. Ата, мен тартып бүттүм. Бат эле тартып койдуңбу? Тарткан сүрөтүңдү бизге көрсөтөсүңбү? Бирок биз баарыбыз чогулганда. Чогулгандабы? Ооба. Макул. Тамак даяр болду. Балдар, келгиле, тамак даяр болду. Жүргүле анда. Баарыбыз барып тарткан сүрөтүбүздү апабызга көрсөтөбүз, макулбу? Жүрө бара. Жүрө. Апа. Апа, караңызчы, мен биздин үйгүлөбүздү тарттым. Кана? Бул атам, бул сиз, бул мен, жана Аслан. Азаматсың жаным. Сонун сүрөт тарткан турбайсың сен? Азамат кызым, азамат. Биз Асланчы көкөбүз иттин сүрөтүн тарттык. Атасы? Балаң сүрөтчү болот окшойт э? Кудай буйруса. Мен балам сүрөтчү болот. Анда силер жер жемиштерди жууп столго отургула, э? Жарайт. Балдарды үй иштерин чогуу жасаганга катыштырууга аракеттениңиздер. Алардан жардам берүүнү сураныңыздар жана аларды мактаңыздар. Баланын өзүн жакшы жагынан көрсөтүүгө умтулуусун колдоңуздар. Ар түрдүү чыгармачылык үчүн мүмкүнчүлүк бериңиздер. Анын кыялдарына жана анын версияларына урмат сый менен мамиле кылыңыздар. Урматтуу ата-энелер, үйдөгү кырдаал бул баланын жашоого таштаган биринчи кадамы. Ошондуктан бала бактылуу болуш үчүн сиздер бактылуу болууга милдеттүүсүздөр. Эң маанилүүсү жакшы жүрүм-турумдун, баланын ийгиликтеринин кепилдиги бул үй бүлөдөгү мээримдүү чөйрө, өз ара түшүнүшүү жана бири-бирин урматтоо.